16 жашка чейинки балдары бар, үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пул алган муктаж үй бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифин 77 тыйындан 50 тыйынга түшүрдүк. Өткөн жылы мен нарын тарапка барганда 1000 киловатт сааттык лимит боюнча убадамды бергем. Аны толук аткардым. Бийик тоолуу жерлерден бул лимитти таптакыр алып салдык. Пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жөнүндө жарлыкка кол койдум. Азыр орточо пенсия 6248 сомду түзөт. Кудай буйрса, муну келерки жылы дагы көтөрүп беребиз. Социалдык даректүү колдоо күчөтүлдү. 1-октябрдан 50%га жогорулатылды. Буга чейин колдоруна 4000 сом алышса, эми 8000 сомдон алышты. 1-январдан тартып дагы көтөрүлөт. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, 1-топтогулар 4000 сомдон 8000 сомго чейин көбөйдү. 2-топтогулардыкы 3300дөн 6600 сомго жогорулатылды. 3-топтогулар 2700дөн 5400 сомго жогорулатылган жөлөк пулдарды алышат. Тоолук жетим балдар мурда 2000 сомдон алышса, азыр эми 6000 сомдон алышат. Саламаттык сактоо, маданият системасынын кызматкерлеринин эмгек акысы категориясына жараша 50%га чейин жогорулатылды. Булар менен бирге бир катар күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин айлыктарын дагы жогорулаттык. Мисалы, улуг офицерлер мурда 25 000 сомдун тегерегиндеги айлык акы алса, эми алар 37-40 000 тегерегинде алып калышты. Татаал экономикалык абалда калган зайымчыларды колдоо максатында 2020 жылдын аягында кредиттер боюнча пайыздарды төлөө үчүн бюджеттен 734 миллион сом бөлүнгөн. Жыйынтыгында өткөн жылдын аягында 390 000ден ашык карыз алуучулар жардам алышкан. Ипотеканын проценти 4-кө түштү. Тагыраак айтканда, ипотекалык насыялоо боюнча пайыздык чен бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери үчүн 4%га чейин төмөндөтүлдү. Келе жаткан жылы дагы бюджеттен 5,5 миллиард сом акча каражатын бөлүп беребиз. 5 миллион сомго чейин ипотекалык насыя алууга мүмкүн болду. Документи жок үйлөрдү документтештирүү, жерди трансформациялоо жаатында жылдап чечилбей келе жаткан элдин көйгөйүн чечип бере баштадык. Жарандар кызыл китептерин, үйлөрүнүн техникалык китепчелерин алып жатышат. Буюрса 1-апрелге чейин Кыргызстан боюнча 25 000 гектар жердин трансформациялоо иштери аягына чыгарылат. Элдин баары жашап жаткан үйлөрүнө мыйзамдуу ээ болушат, документтерин алышат. Фомуска 2019 жана 2020 жылдары 700 миллион сомго жакын карыз болгон экенбиз. Бюджет. Ушул төлөнбөй келе жаткан кредитордук карыздардын баарын быйыл мына 2021 жылы жаптык. Муну менен бирге бир да тышкы булактардан жардам албай, коронавирус менен күрөшүүгө өзүбүздүн бюджеттен 3 миллиард 800 миллион сом бөлдүк. 85 000 медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөргө 1 миллиард 300 миллион сом бердик. Вакциналарды сатып алууга 1 миллиард 775 миллион сом каражат жумшадык.